Депутаттын отчетуна байланышкан мындай иш-чара 7-Кичи райондун тургундары үчүн жаңылык катары кабыл алынды. Анткени буга чейин шайлоо алдындагы жолугушуулар болуп келгени менен шайлоочулардын алдына отчет берген депутат Кичи райондун тургундарынын эсинде жок. Ден соолугуна байланыштуу маалымат каражаттары интернет аркылуу отчет берейин десе кымбатка турат экен. Я просил газеты, телевидение, чтобы они мне дали возможность, чтобы я мог отчитаться перед всеми гражданами. Но, к сожалению, это очень-очень-очень дорого. И поэтому я решил идти к самим людям и непосредственно уже отчитываться перед самими людьми. Тагдырдын чакыргын кажыбас кайраты тыным албаган эмгеги менен жеңген Дастан Бекешев депутат катарында шайлоочулардын купулуна толгон. Алар өз депутаты Дастан Бекешевка ишеним артып, келечекке түшкөн үмүт шооласы катары карашат. Шәулем, шәулем, шәулемсің, башымдағы дәуремсің, жақсы болсаң, сәулемсің. Кичи райондун тургундарына айтылган маалыматтарга караганда депутат өткөн 5 жылда 81 мыйзам долбоорунун демилгечиси болгон. Бул ар кимдин эле колунан келе бербеген жумуш. Өз иш-аракеттеринде ачык айкындыкты, тартипти, отчеттуулукту принцип туткан депутат сунуштап кабыл алынган мыйзамдар өлкөгө киреше бере баштаган. Акцизди биз көтөрдүк, ошондон сөзсүз пайда болду. Бюджетке 2 миллиард 800 миллион сом түштү. Ошол акча келген акча биз пенсияга, мисалы мына биз азыр 1-сентябрдан баштап мугалимдерге айлыктарды көтөрүп атабыз, ошол кетип атат. Бишкек шаарынын 7-Кичи районунун тургундары депутаттын отчетунун так коюп угуп, ынтызарлык менен кабыл алышты. Депутаттын өткөн 5 жылдагы ишмердиги шайлоочуларды канааттандырды. Бул кишинин жасаган иштери, аракеттери көздүү депутаттардан да артык болуп атпайбы? Бул кишини баары сыйлап атабыз, ушул жерде отургандардын баары. Сыйлайбыз, ишине ийгилик каалайбыз. Ушундай элдин камын ойлоп, көрбөсө да жүрөгү менен сезип элдин камын ойлой берсин.